Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 12 октябрь 2023 жыл. Мен Чүй областы, Москва районы Беловодск айылына жүрөм. Туғандар, ушул жактан жеринен тоон сотуп болгон жакшы бир сатылуучу үй чыкты. Ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Беловодскийдин шлагбаум деген жери. Мынакей Беловодск кире бериштеги светофор биринчи туғандар. Ушул жерден сиздер оң тарапты карай, түз түндүктү карай жүрөсүздөр. Анан бир аз жүрүп оң тарапка карай кирсеңиздер, Шопокова көчөсү 38-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден Ош базарына карай, Бишкек шаарына карай түз жүргөн маршруткалар, по пути машина таксилер бар экен туғандар. Так, дагы эмне маалыматы? Бишкек шаарынан келатып, сиздер бул биринчи светофордон оң тарапты карай кире бересиздер туғандар, шлагбаумдан. Беловодскийдин шлагбаумунан. Туғандар келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгашта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Шопокова көчөсү 38-үй болуп калат. Жалпы саны жеринен 10 соток. Эң эле түштүк чегара мынакей бул жерден башталат. Түндүк чегарасы мынакей бул үйдүн бүтүр жерине чейин. Документтер боюнча айтсак, бар документтери бар. Алсаңыздар ошол күнү көрүп берем дейт үй ээси. Көчө тараптан көрүнүп дарбаза жана забор туғандар. Так, андан ары жолдор мынакей кенен, электр энергиясы бар, суусу бар экен. Мектеп, садикке балдарыңыздар жөө барып келе алат. Андан ары мынакей бул короосу. Дарбазадан кирсеңиздер, мынакей портер, спринтер коесуздар болчу. Дагы машина канча койсоңуздар деле бир көөлө машина койгудай баткыдай жери бар экен. Бул жакта 10-9 болгон үйүбүз. Стенасы бышпаган кирпич. Бул жана дагы времянкасы туғандар. Жана времянкасы бир аз ремонт керек экен. Төрүндө огороду. Бул жакта көмүрканасы, складтары бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүнө бир чекеден көргөзөм. Жана үйдүн чыгыш тарабында туғандар. Заборго чейинки болгон аралыкта дагы ушунча бош жер бар. Азыркы учурда жүзүм багы бар экен бул жерде. Тапчан мынакей туғандар. Так, бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Эми кирип сиздерге калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, бул үйдүн кире бериши, коридору. Түндүк тарабынан терезелер, отоплениянын батареялары, полдор бардык бөлмөлөргө жыгаштан болгон пол. Түз кирсек, отоплениянын котелу, бул жакка кирсек, калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей бул отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Көрүп турсаңыздар, көмүр менен жылытылган котел, үйдү жылытат туғандар. Андан ары бул жагында мондай коридор. Оң тарапта кухня жана бир спальня бөлмө туғандар, кухонный мебелдер, раковина орнотулуп чыгарылган. Терезелер туғандар, пластик терезелер, турецкий терезе патосунан койгонбуз дейт үй ээси. Полдор жыгаштан болгон пол экен. Жана бул жерден солдо карай жүрсөк, сол тарапка бир спальня бөлмө, батыш тараптан терезе, көрүп турсаңыздар ремонт. Дуалдар ой потолок гипсокартон экен мынакей. Интернет деле бар экен үйдө туғандар. Андан ары коридордон түз эле кирсек, төрүндө зал жайгашкан. Дуалдар ой потолок гипсокартон, чыгыш тараптан пластик терезелер, чугун отоплениянын батареялары. Андан ары бул жерде дагы бир бөлмө жайгашкан. Чыгыш тараптан терезе орнотулуптур. Ушундай бир спальня бөлмө. Андан ары алды тарап стяжка болгон. Бул жакта көмүрканасы, тандыр, навес. Бул жакта деле мындай чакан навеси. Үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү, алды тарап стяжка болгон. Андан ары туғандар, бул жерден чыксак, жер жемиш экенген жер. Азыркы деле огурцы, помидор жана башка жер жемиштер эгилиптир быйылкы жылга. Өрүк багы, жакшы сорттогу черешня бактары, бул жакта жаңы тигилген алма, шабдалы жана башка бактар бар экен. Клубника жер жемиштери мынакей туғандар. Түндүк чегара мына бул жерден мындайдан кетет туғандар. Эң эле батыш чегарасы мына бул жердеги сеткадан болгон заборго чейин. Үйдүн тышкы тарабындагы жаткан мынакей бул жакта жайгашкан. Азыркы учурда эле жакшы түшүн берген жер жемиштер бар экен туғандар. Дагы эмне маалыматы? Тынч,
жердің аянты 10 соток, қызыл кетегенде фактически деле біраз көбірек дейді үй иесі. Окей. Ушундай жер. Басы туғандар $25,000 сұратыптыр үй иелері. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номерини экранга тел деп калтырама, экранга жана описанияга зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.